мектепке баса электен мурда эле, үйдөн чыга электен мурда эле мен ойлоном. Бүгүн мындай сабагым бар, ушул сабактардан мен балдарга мынаны үйрөтөмүн. Андан кийин сабактан сырткары эмнени айтып берсем экен балдарга деген ой менен келем да. Бир икаяны айтып берсең, же болбосо бир чыгармадан өзүңдү айтып берсең, тарбиялык жагынан ошондо балага сабак таасирдүүрөөк болот да. Бул сабакты турмуш менен байланыштырганга аракет кылып, келе жатып эле ошол нерсени ойлонуп келем. Балдарга сабактан сырткары эмнени берсем экен деген ой менен. Мугалимдик кесип бул ата кесип десем жаңылышпайм. Атам да мугалим, педагог. Мына ошо атамын улам, мен дагы мугалимдик кесип тандагамын. Кичинекей кезимден эле ушундай интервью берип, же болбосо өзүнчө эле кыялданып, саламдашып, балдар менен сабак өтүп, ушундай кыялдана берчүмүн да. Ошодон улам, ушундай атамдын кыялына, ата-энемдин кыялына, өзүмдүн кыялыма жеттим десем жаңылышпайм. Бул кесип ошо атамдан улам болгон, атамдын таасиринен улам болгон кесип. Менин бир күндүк жумушум мына ушинтип башталат. Учурдагы кырдаалга байланыштуу бизде аралыктан окутуу болуп атат. Аралыкта окутууда биздин кыйынчылык бул балдар менен болбогон, көп тыгыз байланышта болбогондугубуз болуп калып атат. Себеби аябай кыйын, көбүндө телефон жок болуп калат, интернет жок болуп калат дегендей. Ушундай кыйын күнгө карабастан балдарды билим берүүгө, балдарга билим берүүгө аракет кылып жатабыз. Мен азыр күндөлүк жадыбал боюнча кыргыз тили сабагын 9-бетта классына өтөм. Zoom аркылуу. Бул тиркеменин өзгөчөлүктөрү WhatsAppка караганда балам менен жандуу байланышабыз. Себеби бала бизди көрүп турат, биз да аны көрөбүз. Ошону менен бирге эле суроо жооп дагы болот, пикир алышуу болот. Мына ошондуктан мен көбүнчө ошол Zoom программасы аркылуу сабак өткөнгө аракет кылып турам. Zoom программасында кантип иштейм? Бунун иштөөдө мурда биз ар бир окуучу Zoom'ду телефонго көчүрүп алат. Биз да көчүрүп алабыз. Андан кийин мен Zoom программасы аркылуу баштап сабакты ссылкасын балдарга таштайм. Ошол ссылка аркылуу балдар байланышып башташат. Андан кийин сабакты ошол мезгилин, саатын коюп коем. Мисалы, саат 10:30га киргиле, же болбосо 11:00ге деп жадыбал боюнча. Ошол саатта балдар кирип байланышта болуп калышат, а мен сабагымды баштай берем. Саламатсызбы жеке? Саламатчылык. Бардыгың видеону жандыргын. Бардыгың видеону жандыр. Саламатсызбы жеке? Саламатчылык. Видеону жандыргыла бардыгың. Тез. Китебиңердин 43-бетин ачтыңар. Бирөңчө быштоштун түрлөрү деген тема турат, көрдүк, Моминжан, Ахмедова, Номанова, Мубарак. Видеоңор жандыргыла, камераңарды. Ким жооп берсе билесиңер, кол көтөрүп жооп беребиз. Чаттан жазышты билебиз барыбыз, Диана, видеоңу жандыр кызым. Жураев, жандыр. Исхак, жандыр видеоңу. Бардыгың жандыргыла, бол, эми башталды. Аз убактыбыз бүтүп калат. Саламатсызбы жеке? Саламатчылык. Саламатсыңарбы? Кандай эс алдыңар? Ден соолуңар жакшыбы? Жадап калдыңар, онлайн сабактан буйруса, жакында мектеп ачылса, көрүшчү күндөр алыс эмес, Демек, кыргыз тили сабагы. Биз бүгүн кыргыз тили сабагынан бирөңчө бышыктоочтун түрлөрүн өтөбүз. Биз өткөн сабакта бирөңчө бышыктооч боюнча өткөнбүз,
Буга чейин 8-классыбызда дагы бышыктоштун түрлөрүн аябай жакшы окуп үйрөнгөнбүз, талдаганды билебиз, тапканды билебиз, окуганды билебиз, Демек, дептериңерди ачып жазгыла бардың. 7 айдын 24-ү тема бирөңчөй бышыктоштун түрлөрү. Биз өтүлгөн сабакка кайрылып өтөлү. Бирөңчөй бышыктош деген эмне? Деги эле бирөңчөй мүчө деген эмне? Ким жооп бере алат? Раяна даярсыңбы? Айгерим? Ооба, даярмын. Жооп бересиз. Сүйлөмдүн бир гана мүчөсү менен байланышкан бир нече бышыктоштун бирөңчөй бышыктоштор деп аталат. Азаматсың. Жакшы. Бышыктоштун кандай түрлөрү бар? Ким билет? Бышыктоштун түрлөрүн биз 8-классыбызда өткөнбүз. 6 түрү бар эжеке. Айгерим? Сыпат, мезгил, орун, себеп, максат. Айгерим сүйлөп атат, жарышпайбыз. Айгерим айтор. Мезгил бышыкточ, орун бышыкточ, сын-сыпат бышыкточ, себеп бышыкточ, максат бышыкточ и саноочу бышыкточ. Азаматсың. Демек, мезгил бышыктоочго кандай суроолор берилет? Ким айтат? Мезгил бышыктоочго кандай суроолор берилет? Раяна. Мезгил бышыктоштун суроолору качан, канчага чейин, кайсы убакытта? Азаматсың айткан. Аралыктан окутуунун артыкчылыгы бул мугалимдер интернет айдыңында аябай көп нерсени үйрөнө алдык. Ал эми кемчиликтери бул балдар менен пикир алышуу азыраак болуп калды. Көз менен көздү көрүп баарлашуу бул башка нерсе да. Ал эми бул аралыктан окутуу бул башка нерсе. Мына ошондуктан кемчилиги мына ушунда деп айтам. Мүмкүн болушунча эртерээк ачылып, эртелээк эле ошол балдарыбыздын ботурайган көздөрүн көрүү биз үчүн бир үмүт болуп келе жатат. Ачылып калса, буюрса жакшы болмок. Жакшы. Кийинки сүйлөмдү ким айтат? Мен айтсам болобу? Айгерим. Силерге азыр же бүгүн барабыз деп убада бере албайбыз. Азаматсың. Кайсы бышыктош катышты? Азыр же бүгүн. Кандай бышыкточ? Мезгил бышыкточ. Мезгил бышыкточ. Азаматсың. Жазып алабыз. Кийинки сүйлөмдү ким окуйт? Жураев окучу? Жураев Салахидин. Угулбай атат окшойт. Ким даяр 3-үncү сүйлөмгө? Эжеке мен окуй берейинби? Оку жаным. Кырман толок кызылды кампанга чакалап, каптап ташый баштадык. Азаматсың. Өйдө да, ылдыйда да өтүп кетүүгө жол жок. Жакшы. Мен эжеке болобу? Кайсыл сүйлөм? Кайсыл сөз? Бышыкточ? Кандай бышыкточ? Орун эжеке. Орун бышыкточ, Орун бышыкточ. Азаматсың. Жураев окуйм деп атабы кана? Жигиттер активдүүрөөк болобуз. Кыштак эбак эле, чак эле уйкуга киргенби эжеке? Азаматсың. Кайсыл сөздөр бышыкточ? Эбак эле, чак эле. Кандай бышыкточ? Мезгил? Мезгил бышыкточ. Эң жакшы. Барыбыз дептерибизге жазып алдыкпы? Түшүндүкпү? Азыркы сүйлөмдө кайсыл сөздөр бышыкточ болуп келди? Азыркы көнүгүүдө кайсыл бышыктоштор катышты? Бышыктоштун түрлөрү? Мезгил бышыкточ. Мезгил бышыкточ, Мезгил бышыкточ. орун бышыкточ, сыпат бышыкточ. Сыпат бышыкточ. Азаматсыңар. Демек, жазып алган болсоңор, 59-чу көнүгүүнү ооз экиштейбиз. Zoom аркылуу болгондо бул окуучулар толук эле катышты, 2 окуучум катыша албады. Себеби бизде орус тилдүү мектеп болгондуктан кыргыз тили 2 группага бөлүнүп окутулат да, 2 тайпага. Мына ошол менин тайпамда 22 окуучу бар болчу, ошонун 18и катышып, 3 окуучу катышпай калды. Аларда интернетте мүмкүн жок болуп калгандыр, ошого байланыштуу катыша албай калышты. Ал эми Zoom аркылуу өткөндө мен эмнеге жетиштим? Zoom аркылуу сабак өткөндө балдарды мен көрө алдым, алар да мени көрө алышты. Алар окуп окубай атпай мен байкай алдым. Себеби WhatsApp'тан жөнөткөндө алар көбүнчө өздөрү окубай, мүмкүн ата-энеси же болбосо бир туугандары, эже агасы жардам берип алышы мүмкүн. Zoom'да болсо алар көзмө көз окушат мен алдымда. Мына ошондуктан анан бүгүнкү сабакта мен ушул бышыктошту, биз бирөңчөй мүчөнү сентябрдан бери өтүп келе жатабыз. Бүгүн мына бирөңчөй бышыктошту кайталап бышыктап ушуну жыйынтыктадык. Балдарга мен ушул бышыкточ боюнча жакшы эле түшүндүрүп бере алдым деп ойлойм. Сабагым максатына жетти деп.
Сүйлөмдүн башынан оку. Биздин класста Венера жакшы окугандыктан, дайыма аракеттенгендиктен отличник болду. Жакшы. Кайсы сөздөр бышыкточ? Жакшы окугандыктан, дайыма аракеттенгендиктен. Азаматсың. Кандай түрү катышты бышыктоштун? Максат эжеке. Жардам беребиз, айткан. Эжеке себеп болобу? Себеп бышыкточ. Бышыкточ эжеке. Ооба. Эмне себептен? Эмне себептен отличник болду Венера? Демек жакшы окугандыктан, аракеттенгендиктен. Демек кийинки сүйлөмдү ким окуйт? Искак, даярсыңбы? Ооба эжеке. Оку. Бөлмө жылуу жарык болгон үчүн электр тогу аз сарп болот. Азаматсың. Бышыкточ табабыз. Жылуу жана жарык. Бул неме сын сыпат бышыкточ. Сын сыпат бышыкточ. Азаматсың. Биздин балдар дайыма тыкан жана жарашыктуу кийинишет. Тыкан жана жарашыктуу бул неме? Сыпат бышыкточ. Ошондой Искак, биздин балдар ошондой кийинишеби? Жарашыктуу тыкан кийинишет дейт. Жакшы. Демек, биздин бүгүнкү сабак ушу менен жыйынтыкталат. Тапшырма берерден мурун мен силерден сурагым келип турат. Бүгүнкү сабактан силер эмнени ала алдыңар, эмнени үйрөнө алдыңар? Сүйлөмдөрдө биз бышыктоочторду тапканды үйрөндүк. Жакшы, дагы? Айткан? Бышыктоочтун түрлөрүн бир сыйра эске салдык. Азаматсың. Сүйлөмдөрдө бир оңчой бышыктоочторду таап, бир оңчой бышыктоочтордун түрлөрүн билдик. Азаматсың. Бир оңчойдун түрлөрүн билип алдык. Кайталап жана кандай суроолорго жооп бергенин дагы кайталап алдык. Демек, суроолорун да бир сыйра кайталадык, Бүгүнкү сабак боюнча мага суроолор барбы, түшүнбөгөн? Суроо жок эжеке. Жок эжеке. Түшүндүңөр, теманы? Түшүнүктүү болду. Жакшы. Анда үйгө тапшырманы жазып алабыз. 61-чи көнүгүү. Жазып алгыла да бир өңчөй мүчөлөрдүн астын сызып, алардын маанилерин кайсы бир өңчөй мүчө экенин айтып бергиле. Демек, дептерге жазып алабыз дагы. Анын ичинен бир өңчөй мүчөлөрдү таап туруп, алардын астын сызып, анан үстүнө карандаш менен, калем менен жазып чыгабыз. Кайсы бир өңчөй мүчө экенин. Мисалы, мынтип жазасыңар. Венера, Наташа, Ваня, Айзадалар 9-класста окушат. Демек, бул сүйлөмдө ким? Венера, Наташа, Ваня, Айзадалар. Кайсы бышыкточ катышты? Бир өңчөй катышты. Демек, мына ушундагы туруп жазып. Бир өңчөй деп үстүнө жазып коесуңар, Саламатта калгыла. Кийинки сабакта жолугушканча. Тиркемелерден биз сабакты алдын ала даярдаш үчүн PowerPoint'тан слайд жасап алабыз. Андан кийин аны тартабыз. Анан видео кылып жасап жөнөтөбүз да. Бул биринчи. Экинчиден Zoom. Үчүнчүдөн биз акыркы күндөрү мектепке келип, кадимкидей эле доскадан сабакты жазып, өтүп, видео тартып, өзүбүз тартып, андан кийин жөнөтүп атабыз. Негизи мына ушул Zoom аркылуу өткөн менен анан ушул доскада туруп өтүп, видео кылып жөнөткөн таасирдүүрөөк болот экен балдарга. Себеби балдар мектепти сагынышты да. Эки чейректен бери мектепке келип окубастан мектепти сагынган үчүн да алар үчүн кызык да. Өзүнүн отурган партасы, өзүнүн отурган стулу, өзүнүн жазып жүргөн доскасы, ошолорду көрүү менен алар бир кыйла сабак түшүнүктүүрөөк деңгээлде болот. Мугалимдик кесипте мен жалпы алганда 12 жыл иштедим. 12 жыл иштеген кесибимде өзүмөн улуу мугалимдердин сабагына катыштым. Көптөгөн конференцияларга катыштым, семинарларга катыштым. Көптөгөн нерсени үйрөнүп алдым. Бул мугалим бул күндө окуш керек дейт да. Күндө окуган, күндө алып, күндө билим алган сайын биз өнүгөбүз. Ал эми келечекте пландар бул ушул балдарга татыктуу билим тарбия берүү, ошондой эле балдарды сабакка тартуу, кызыктыруу. Себеби балдар акыркы күндөрү сабакка катышпай, кызыкпай баратышат. Мына ошондуктан жаңы методикаларды үйрөнүү менен балдарды сабакка кызыктыруу. Эсимден калган окуучу, менин классымдагы эле окуучу, Халматов Сулейман деген бала бар, өзбек улутундагы бала. Мына ушул бала биздин мектепке, менин классыма 5-классында келген. Ал бала Россияда төрөлүп, ошол жакта чоңоюп, ошол жакта өскөн бала. Биринчи жазган жат жазуу ишинде 4 алды. Себеби өө менен үн туура эмес жазды. Ал эми экинчи жат жазуусунда ал 5ке жазды. Андан кийин бир 10-15 күн окугандан кийин эле кадимкидей кыргызча тунук таза сүйлөй алды да, адабий тилдик нормада.
Ушул мектепте иштеген кээ бир мугалимдер таң калат да, бул баланын улуты өзбекпи же кыргызбы деген ойдо калышат. Себеби ал кыргызча так сөйлөйт. Анан аракетчил. Мына ушул баланын аракетинен, ынтылуусуна мен эсимде калган эң жакшы окуучу мына ушул болду. Негизи мугалимдин эсинде эң начар окуучу, анан жакшы окуучу эсинде калат да. Ал эми тарбиясы жагынан начар болгон окуучуну мүмкүн болушунча жакшы жакка тартышканга аракет кылабыз. Себеби мен бул мектепте 2 жыл соцпедагог болуп иштедим. Андан кийин 1 жыл тарбиялык завучу болуп иштедим. Быйыл тапшырдым, шартыма байланыштуу, үй бүлөлөр шартыма байланыштуу. Мына ошондо байкадым, биз жаман окуучу жок экен. Ошол жаман окуучуну жакшы кыла албаган мугалим көп болуп калат экен да. Кечирим сурайм кесиптештеримден. Бирок биз жакшы кылышка аракет кылышыбыз керек. Биз тарбиялаганы келгенибизден кийин ал жаман окуучу эле, бул тарбиясыз эле деп түртүп койгонго такыр мүмкүн эмес. Ошондуктан менин эсимде жакшы окуучулар гана калды. Мен 5-класстан бери ыр жазып баштадым. Мына ошо ырларым ичинен ушу мугалимдик кесипке аркалагандан берки "Мен мугалим" деген ырымы азыр сиздерге окуп берейин. Мен мугалим, чарчабаган, талбаган. Мен мугалим, билимге эч канбаган. Жазыл элек таза ару барака, билим менен тарбияны арнаган. Мугалим мен, жакшылыкты көздөгөн, жамандыкты, арамдыкты көрбөгөн. Ушул бала жакшы окуса экен деп, жакшы айтып, жолго салып жөндөгөн. Түйшүк тартып, түнү бою уктабай, таң эртеден жумушума барам жай. Мени күткөн балдарымды көргөндө, унутулат түйшүгүм да каралбай. Талыкпастан, чарчабастан ар таңда, кел кесиптеш билим берип балдарга, булгабайлы чиймелеп ак баракты, кең келечек мына ошол балдарда. Кең келечек мына ошол балдарда.